Кыргызстан дүйнөдөгү коррупция өнүккөн өлкөлөрдүн тизмесинде 126 орунда элеп турат. Биздин статистикага үңүлө турган болсок, коррупция жайылган тармактын сап башында албетте Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, саламаттыкты сактоо тармагы, бажы тармагы баш болгон бир топ мекемелер кирет. Албетте коррупция менен күрөштү бир нече жылдан бери айгай салып күрөшүп атабыз деп айтып келебиз. Биз бүгүн ушул коррупция менен күрөштүн жыйынтыгы жөнүндө сүйлөшөлү деп чечтик. Биз бир нече адистерди, тиешелүү мекемелерди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасы. Анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телегөрүүчү, анда уруксат берсеңиз, бүгүнкү студиянын коноктору менен биз таанышта турган болсок, биздин биринчи коногубуз Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын инспектору Максат Оморов. Максат Оморовдун адашы УКМКнын мурдагы кызматкери Максат Мамутканов биздин экинчи коногубуз. Жана ошондой эле биздин үчүнчү коногубуз саясаттануучу Алмаз Сакматалиев. Биздин төртүнчү конок катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мырза чакырылган. Мырза, саламатсызбы? Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бүгүн тиешелүү деңгээлде жакшы талкуу уюштуруп бересиз деп мен үмүттөнүп турам. Мен анан телегөрүүчүлөр. Урматтуу телегөрүүчү, сиздин дагы бул маселе боюнча, бул көйгөй боюнча сурооңуз же болбосо пикириңиз болсо керек. Ал үчүн 0392ден башталган биздин телефон номерибизге байланышып узатсаңыз болот сурооңузду. Ошол эле учурда биз сизге мамлекеттик органдар коррупцияга каршы жетиштүү аракеттенип жатышабы деген суроо узатып сабыл салдык. WhatsApp номерибиз аркылуу кыска гана ооба же болбосо жок деп добуш берүүгө баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Анда талкуубузду баштай берели. Максат ага, эң биринчи эле мен сизден баштайын деп атам. Мына Коопсуздук кеңеши да өттү. Аякта негизги каралган көрүнүштөрдүн бири ушу коррупцияга каршы күрөш деп айтылды да. Анан мүмкүн болсо бизге кененирээк бир маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, телекөрүү катышуучулары. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мына ушул жылдын 24 январында жакын арада эле Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйналышы өттү. Бул жыйналыш мурунку кабыл алынган чечимдердин аткарылышын кандайдыр деңгээлде жүрүшүн камтып, конкреттүү чаралар камтылды. Тактап айтсак, 30 иш-чараны камтыган 17 пункттан турган чечим кабыл алынды. Белгилеп кетсек, 3 чечим бар. Буга чейин кабыл алынган 2018 жылы, 2019 жылы. Бул негизинен актуалдуу чечимдер. Биринчиси бул сот, көзөмөл, укук коргоо органдарындагы коррупцияга күрөшүү боюнча актуалдуу чаралар жөнүндө 2018 жылдын февраль айында кабыл алынган, жаңылышпасам. Экинчи чечим бул Кыргызстанды санариптик жактан өнүктүрүү боюнча. Ал эми үчүнчү чечим былтыр эле кабыл алынган 19 жылы. Бул жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү коопсуздук камсыз кылуу боюнча чечим. Вот ушул 3 чечимди азыркы учурда ар бир мамлекеттик орган, анын кызматтуу жооптуу адамдары кандайлык деңгээлде аткарып келатат. Ошол боюнча жыйын болуп өттү. Жетишкендиктер болдубу ушул сиз жана тизмектеп кеткен тармактар боюнча коррупциялык күрөш менен? Албетте жетишкендиктер бар. Мисалы көптөгөн чечимдин пункттары аткарылган, бирок тилекке каршы негизсиз жүйөсүз негиздер менен буга чейин чөйүлүп келген иш-чаралар да бар. Негизинен жетишкендиктер боюнча бул бир нече мыйзамдык актылар кабыл алынды. Алар эң негизгиси бул азыркы учурда, жаңылышпасам, 2 же 3 январда күчүнө кирет. Укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө жаңы мыйзам. Эгерде мурун ар бир укук коргоо органында ар кандай тартип болсо, мыйзамдык акт менен каралган, ар кандай шарттар болсо, азыр ар бир органда бирдиктүү шарттар каралып, көптөгөн чектөөлөр, тыюу коюлган да. Бул бирден бир мисал катары айтсак болот. Түшүнүктүү. Максат ага, миске экинчи суроону сизге берейин деп атам. Мисалы биз айтып атабыз коррупциялык күрөш деп, баардыгыбыз айтып атабыз да. Мен берейин деген мына президенттин дагы каарына бир топ жетекчилер кабылды да. Мен сизден сурайын деп атам да, мына тиешелүү коррупция менен түздөн түз күрөшө турган органдардын ишине канааттанып атасызбы сиз? Биз деген интернетти карап, маалымат каражаттары таратып аткан маалыматты эле окуп атабыз да. Баары эле карасаңар, мынча миллион сомдорду, мынча миллион долларларды кайдагы бир счетко толтуруп атышат. Ошентип эле казынаны бирдеменди кылып эле толтуруп атабыз деп эле баары мактанып атат. Ал акчалар кайсы иш боюнча, эмне боюнча эч кандай маалымат жок. Анан бирдик түшөт деп алып эле, ошентип эле бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул эмне деген нерсе? Ушундай нерселерди деген эч ким жооп бере албайт дагы, эч ким деген элге түшүндүрүп бере албай атат. Ошентип акчаларды жыйнап атат. Ал иштер боюнча эмне болду? Кимиси соттолду?
Ошол акчалар деген мамлекеттик казынага түштүбү, соттун чечими менен кеттиби, же жөн эле конфискация болду. Ошондой нерселерди деген азыр биз түшүнбөй отурабыз өзүбүз деле. Бул кандай болуп атат? Күрөш дей берет баары. Ооба күрөшүп атышат статистикада. Анткени план бар да. Бир айда мынча беришиң керек, жарым жылда мынча беришиң керек деп. Анан бүт органдардын баары деген ошентип далбастап чуркайт анан. Мынча беришибиз керек, анан отчетко барганда мындай деген таякча бериш үчүн мынчишибиз керек деп анан отуруп алып анан баарын жаза берет анан. Ошонун негизин деген токтотуш керек. Анткени бизде деген мурун айтып койчу, палочная система деп койчу. Жаман иштейсиңби, жакшы иштейсиңби, сен деген показателиң көрсөтүлүш керек отчетто. Азыр болсо ошого дагы кошуп туруп, канча акчаны бюджетке кайтардыңар деп туруп, возмещение деп коет, орусча биздики ошону айтып атат да баары. Кайдагы бир счет? Ал счет деген бюджетте каралган эмес. Ошол акчалар мамлекеттик бюджетке кантип анан кирет? Бирок ошол эле учурда коррупционерлердин кустуруп алынган акчалар экени бул бүгүнкү күндүн чындыгы болуп атпайбы, туурабы Максат ага? Алар деген кустурдубу, кустурган жокпу? Аны деген соттун чечими менен эле жасалат. Булар болсо жөн эле бир жака эле жыйып атат да. Анан жыйгандан кийин ошол иштер деген сотко чейин жеттиби? Акталып кетсе кандай болуп атат? Мына Түлеевдин жанагы конфискация болгон квартиралары эмне болду? Мэриядагы бир шулууң алып туруп, эмне кылып сатып ийген? Мына ошол кылмыштан Түлеевдин атынан деген өндүрүлгөн квартиралар дагы бир кылмыштын негизи болуп калды. Бул кандай болуп атат? Демек мамлекетте бизде башкаруу системасы иштебей атат жакшы. Алмаз агай, мына сиз экөөбүз эфирдин алдында жакшы бир ойду айттыңыз. Мына коррупция менен түп тамыры менен өзгөртүүгө мүмкүн десем сиз айттыңыз да. Мына ошол эле учурда убагында постсоветтик өлкөлөр болгон 15 республика бир нечеси ушу коррупция менен күрөштө кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишип атат депчи. Аларга салыштырмалуу биз эмнеден жаза басып атабыз? Эми коррупцияда күрөшүүдө мындай алабармандык болбош керек да. Баарыбыз түшүнүп атабыз, коррупция деген бул өтө татаал кылмыш да. Аны мындай жөнөкөй адам жазабайт да. Аны бийлик өкүлдөрү жазайт. Бийлик өкүлдөрү жазагандан кийин алдын ала даярдалат, жабылат. Эгер мындай болуп калса мындай айтабыз деп целый схема, пландар түзүлөт. Ошондой кылмыштын түрү да бул. Жөн эле баягы чөнтөктөн сотканы урдамай же башка да. Ошон үчүн мындай кылмышты ачыкка чыгарыш дагы өтө татаал нерсе. Бирок мен жана сизге дагы айтканда эфирге чейинки кескин азайтса болот. Жок болсо болбойт. Буга мисалдар бар. Мисалы ошол эле Грузияны алалы. Ошол эле постсоветтик, мисалы Прибалтика мамлекеттерин алалы. Мына азыр Украинада бир топ процесстер жүрүп атат. Башкача айтканда, эми буга мындай бир чети бат эле жоюп салабыз деген жеңил ойдуктун да кереги жок. Ошол эле маалда мындай бул коррупция деген вечный нерсе экен деп колду жайып эле эчтеке кылбай коюш дагы туура эмес, менин оюмча. Практика бар, теория бар. Бизде мындай системдүү күрөшкө али жете элекпиз тилекке каршы. Ага адистерибиз да жок, чынын айтыш керек. Мына АКС, мисалы АКС деп биз баягы ГКМдын алдындагы службаны көрүп атабыз, бирок алар эми мына жазалоо гана функциясын аткарып атат да. Коррупция кылмыш катары ал мындай татаал нерсе болгондон кийин ага мындай комплекстүү гана система менен күрөш керек да. Албетте жазалаш керек. Кээ бирлер айтып атат, жазалоо эчтекени бербейт деп. Берет жазалоо. Мисалы ошол эле Сингапур, ошол эле Ли Куан Юнун тажрыйбасын алсак, ала берет. Бирок жалгыз жазалоо менен биз эчтекени таба албайбыз. Эчтекеге жетпейбиз. Башында кандайдыр бир неме болот, бирок кийин ал системный өзгөрүү болмоюнча болбойт. Ошон үчүн кадрларды даярдаш керек. Мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек. Чиновниктерди тандаганда мындай бир башкача система кириш керек. Бизнес менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы мамиле башкача болуш керек. Эл коррупцияны кабыл албаш керек деген эми айтып отурса толтура нерсе бар. Ошолорду биз эми башка жол жок, күрөшүш керек муну менен. Ошон үчүн жеңил да болбош керек. Коркуп эле биздин колубуздан эчтеке келбейт экен деген дагы эки мындай крайность да, можете айтканда. Ошол. Азыркы бүгүнкү күндө күрөш жүрүп атат деп эсептейсизби сиз? Албетте жүрүп атат. Кээ бир участоктарда жакшы жүрүп атат. Кээ бир участоктор даже башталып элек.
Ошол эле мисалы жанагы сиз айтып кеткен министрликтерди айтып кетпедиңизби? Алар эми мына коопсуздук кеңеши дагы калп айтырбайт. А жерде атайын ошол министрлик боюнча коррупцияга каршы иш-чаралардын планы бар. 2 жылдык, 3 жылдык, 4 жылдык. Аны өзлөрү өкмөт башчысы дагы эми мындай да биз каалайбыз да мына акыркы 1 жылдан үчүн жоюлбай атат дейбиз. Мүмкүн дагы 10 жыл керектир. Мүмкүн дагы 15 жыл керектир. Эми ал терең системада тамырлашып кеткен нерсе. Анан 1 жылда эле, 2 жылда эле баарын эле жоюбуз деген ал туура эмес да. Бирок кыймыл болуш керек. Кыймыл жетишсиз болуп атат, аракет жетишсиз болуп атат. Аны мына коопсуздук кеңешинин заседаниясы ачык айкын көрсөттү деп эсептейм. Түшүнүктүү. Мына коррупция боюнча Алмаз ага сиз жакшы аныктама бердиңиз окшойт. Эми Элдер ага Местин экономика илими менен мамилеси жакшы адам катары пикириңизди угайындап атам да. Коррупция Кыргызстанга, өлкөнүн экономикасына, бюджетке кандай таасирин тийгизип атат? Терс таасирин албетте. Оюмча абдан эле чоң терс таасирин тийгизип атат. Эми муну экиге бөлсөк болот. Биринчиден түзмө-түз тендерлерден урдоо жана шапке дейт, жол салып атканда, башка тендерлерден, ошол эле бажы тармагында, ошол эле саламаттык сактоо тармагында болушу мүмкүн, жана дары-дармекте болушу мүмкүн, билим берүү тармагында жанагындай акчаларды мектептер арасуу бөлүштүрүүдө, там окуучуларды, студенттерди бир престижный бир университет же бир садик же бир мектептерге алууда бар да. Ал өзүнчө бир жагынан жоготуу десек болот. Экинчиси бул дерегулирование деп коебуз. Жөнгө салуу системасын жөнөкөйлөтүү деп. То есть ар бир барьер бул барабар коррупция да. То есть мен бир ишкермин, мен бир иш кылып башташым келет, мен ГЭС кургум келип атат. Суу электростанция, гидроэлектростанция. Мен бек суу кимге карайт? Айыл чарба министрлигинин там суу чарбасына карайт. Жанында токойлор токой чарбасына карайт. Жерлер жергиликтүү айыл өкмөткө карайт. Деги бир уруксат алуу бул энергетика комитетине карайт, өнөр жай жана энергия. Демек, бир ГЭС куруу үчүн эми кеминде бир 5, 10, 15 кол керек болушу мүмкүн. Демек, сиз бардыгына акча таратып чыгышыңыз керек, туурабы? Ошол, ал жерде мындай дейм, ишкер иш кылам десе, анын максаты ишке ашыруу, ал инвестиция алды, аны тез кылыш керек, анан бир жерге кагаз такалды, ал айла жок чуркай баштайт. Эми сырттан келген инвесторлор качып кетет, аны көрүп элечи, силер мындай жапай өлкө экенсиңер деп. Кээ бир инвесторлор бар, алар принципке туруп аягына чейин кылат, анан ошол жерден чоң коррупция жаралат. Демек, бул жерде бул Грузиянын тажрыйбасы өтө мол ал жагынанчы. Жанагы толук дерегулирование, то есть максималдуу түрдө, то есть мындай ишке ашыра албаган нерсени мамлекет көзөмөлдөй албаган нерселерге дайыны жок бир шарт талап койгондун мааниси жок ал. Демек, ал просто бир коррупцияга айланат да. То есть демек, коррупцияга каршы күрөшүү бул 3 механизм бар да бул жерде. Биринчиден жазалоо системасын айтып кеттик. Албетте кадрларды максималдуу түрдө жаңыртуу керек. То есть эгер бир биздин мамлекетте мээси 10-20 жылдан бери ошондо иштеп калган адамдар отурса, анын баарын мен оюмча бүт жаңыртыш керек. Алардын ою мен бир барьер коем, кол коюп койгом, анан ал айла жок мага келип акча берет деген ошондой адамдар бар бизде бир топ эле системадачы. Андайларды жаңылатыш керек. Экинчиси бул дерегулирование. То есть ишкер бир нерсе кылам десе, мамлекетке тоскоолдук кылса, ал тоскоолдукту тазалаш керек. Анан качан гана мамлекет менен ишкер арасында мындай толук туура мамиле болуп, кадрларды жаңылагандан кийин, бул чындыгында бир экологияга зыян же башка нерсе болсо, анда может бара-бара Европага окшоп кайра шарт талаптарды күчөтсө болот да. Бирок азыркы система менен көп шарт талаптар, барьерлер бул коррупцияга барабар. Үчүнчүсү бул бүгүнкү күндө бизде коопсуздук комитет эмесинде кеңешинде айтып кетти. Албетте бул цифровизация, бул автоматизация. То есть, мен, например, бажы системасын айтып кетет элем, ошол саламаттык сактоо системасын айтып кетет элем. Ошол эле жана Бишкектеги жанагы жаңа автобустарды жаңыртып атабыз, тулпар системасын коюп атабыз. Ошол эле коопсуздук шаар. Мунун баары цифровизация, мунун баары мындай адам менен адамда мамилени жок кылып, акча түп-түз эле бюджетке түшкөндөй система түзүшүбүз керек. Муну 21-кылымда тез эле кылса болот. Эстония жакшы үлгү, көп эле үлгү. Эң негизгиси каалоо болуш керек. Каалоо болуш керек, анан компетенттүү адамдар муну кылыш керек болду. Эки эле нерсе бар беле.
Саясий ерк керек. Саясий ерк керек, анан компетенттүү адамдарды жумушка алып, муну кыска эле мөөнөттө кылып салса болот негизичи. Саясий ерк барбы Максат ага бизде? Албетте, өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? 18 жылдан баштап ошол мен айтып кеткен чечим көп нерселерге негиз болду да. Ошодон кийин укук коргоо органдары буга чейинки болбогон нерселерди таап чыгып, андан тышкары өзүнүн ичиндеги таза эмес кызмат адамдарын таап чыгып, азыркы учурда аябай көптөгөн кылмыштар козголгон. Алардын көпчүлүгү тергөөсү бүтүп, азыр сотторго тапшырылган. Канча деген мурунку жана иштеп турган чиновниктерге кылмыш, коррупциялык, кызматтык кылмыштар козголуп, бүт баары сот өндүрүшүндө. Көпчүлүгү боюнча чечимдер чыкты, коомго берилди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, акыркы эле чечимдер кандай деген мындай масштабтуу коррупциялык көрүнүштөр ачылып атпайбы? Азыркы акыркы чечим январда кабыл алынган бул мурунку коопсуздук кеңеш чечимдеринен айырмаланып, башка форматта өттү да, тартипке тартуу форматында. Буга чейин жөн эле ынандыруу же кеңешме берүү форматы өтүп жүрсө, азыр конкреттүү иш-чараны, конкреттүү кызмат адамы орган аткардыбы, аткарган жокпу? Аткарбаса, чаралар көрүлүп атат. Ушу аткарылбаган орган боюнча көп айтылды. Негизи коррупцияга менен күрөштөгү тоскоолдуктардын бири бул тиешелүү мекемелердин, органдардын көңүл коштугу деп айтылды. Мисалы, айтыңызчы, кайсыл мекеме тоскоолдук жаратып атат же болбосо кайсы мекеме чабыл иштеп атат? Биз укугубуз келип атат да, мисалы. Ошол 24 жыйындын учурунда андан кийин дагы көп тармактарга чыкты, жарыяланды. Негизинен мындай формалдуу мамиле кылуу, ошол чечимдерди аткарууда. Андан тышкары ар кандай негиздерге шылтап аткарбай коюу. Ушулардын негизинде 31 мамлекеттик орган жетекчилери, айрым кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылды. То есть сунуштама берилди тартуу боюнча. Алардын ичинде эскертүү бар, сөгүш, катуу сөгүш строгийлиги бар. Андан тышкары бир мамлекеттин орган жетекчиси ээлеген кызматынан бошотуу сунуштамасы берилди да. Түшүнүктүү. Максат ага, мен дагы суроо берейин деп атам. Мисалы, коррупциялык күрөш деп мен адистердин буга чейин да пикирлерин уктум. Алардын айтымына караганда адилеттүү сот системасы жок. Кандайдыр бир деңгээлде коррупция менен күрөшүү такыр мүмкүн эмес деген пикирди уктум. Анан кандайдыр бир деңгээлде мен да кошулдум да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Адилет сот системасы деги эле бүтүндөй мамлекетке керек. Жалгыз эле коррупцияга каршы күрөш байланбайт буга. Бизде барбы адилет сот системасы? Адилет сот системасы бар, бирок биз деген аны көрбөй атабыз да. Судьялар иштеп атат, өздөрүнүн иштерин жасап атат. Анан бирок алардын жыйынтыгын биз көрбөй атабыз да. Жакшы эле бир жагынан баштайт дагы, туруп Алмаматовду чыгарып ийет. Ага окшогон канча соттор дагы бар. Андан тышкары мынакей эл ошондон кыйналып бүтүп атпайбы? Таптакыр сотко келет. Азыр деген сотко келиш үчүн акча төлөп калыш керек. Мамлекеттик деңгээлде ошондой көрүлүп калды да. Эгерде силердин деген кандайдыр бир зыян запкы жепсеңер, ошонун деген акчасынын көлөмүнө жараша сотко деген акча төлөп туруп, анан сиздин ишиңизди сот карайт азыр. Мурун деген андай жок болчу. Азыр деген эми сотко келип өзүңдүн деген көйгөйүңдү чечейин десең, акча алып келиш керек. Төлөш керек. Андан тышкары адвокатка төлөш керек. Анан салпалаңдап биринчи инстанция, экинчи инстанция, жогорку сотко чейин жүрөсүң, айлап, жылдап. Анан чарчаган эл эмне кылат анан аягында? Анан айтат, кой, баягы эле тууган табайын. Эптеп-септеп сүйлөшөлү. Мына көрүп атасыңар да эмне болуп атат. Бишкекти деген тегереткен 56 конуштун документтери аягына чейин бүтпөптүр. Эл жашап атат. 20 жылдан ашык. Үй салып алышкан. Мамлекет аларга кагаз чыгарып бере албай атат. Байкуш адамдар болсо ошол кагаздарды ала албай, балдарын садикке киргизе албай атат, мектепке алып болбор. Мектепке барса акча берип атат. Акча берип атат, энергияны акча берип атат. Бул кандай? Биз деген элди каяка такап атабыз анда? Бул система болуп атпайбы? Бизде азыр бир телефондук байланыш бар экен, талкуубузга кошуп алалы. Алло, саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло, угуп атабыз сизди. Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Атым Турсуналиев Докторбек. Мамлекеттик органдар коррупцияга каршы жетиштүү аракеттенип жатышабы деп атпайбы? Каякта тиги башчылардын баары коррупционерлер болсо, милиционерлер. Тиги эме министрлердин баары. Анан каякта коррупция жоюлат? Мамлекет өзү коррупция болуп атпайбы?
Түшүнүктүү. Алмаз ага, мен көрөрмандын пикирине кошулуп туруп, мен сизге дагы бир суроо берейин деп атам. Мисалы, коррупция менен күрөштүп атабыз. Кайдан башташыбыз керек? Баштан башташыбыз керекпи же болбосо куйруктан башташыбыз керекпи? Азыр бардык жака барсак эле ушундай көрүнүштөр болуп атпайбы? Каяктан баштасак биз жаңылбаган болобуз? Бул Элдар мырза. Кечиресиз, азыр бизде чакан жардамалык түрмөк бар экен. Талкуубузду улантабыз. Алмаз ага жана менин суроомо анан көрөрмандын суроосуна мүмкүн болсо жооп берсеңиз. Бул Элдар инибиз айтып кетпеди, 3-4 багыт бар депчи. Ошол төртөө тең 3-4 багыт баягы бул дүйнөлүк практикадан алынган тажрыйба да. Кандай күрөш керек? Ушул 4 багыт боюнча дагы иш жүрүп атат. Мисалы жанагы цифровизация деп атабыз, жаманбы, жакшыбы мына коопсуз шаар кирди ишке. Мына өзүңүз эле айтып атасыз, гаилер уже баягыдай албай калды дегендей ойду. Себеби камералар иштеп атат, ал фиксироваться этип атат, ушул сыяктуу нерселер. Мыйзамдарга өзгөртүү кирип атат. Аны дагы постоянно анализ жасап туруш керек да. Коопсуздук кеңеш иштеп атат, АКС иштеп атат, камап атат, соттоп атат. Максат мырза айткандай, акчалар чогулуп атат кайсы бир счетко. Кимден түшүп атканын эми албетте көбүн билбейбиз чын эле, бирок түшүп атат. Ошон үчүн сиздин сурооңузга кайдан баштайбыз деген суроонун өзү менин оюмча кичине туура эмес суроо да. Баштадык дейсиз. Баштадык. Ал 5 жыл мурун эле башталган. Кээде туура баштап атабыз, кээде туура эмес баштап атабыз. Но азыр эчтеке кылынбай атат дегенден алыспыз. Мен мисалы алыспын. Ошол эле маалда укмуш кылып мына жайлап баарын бүтүрүп салдык дегенден алыспыз. Иш жүрүп атат. Кээде туура эмес иштер болуп атат, көбүнчөсү туура болуп атат. Бирок биз алдыга жыла беришибиз керек, ушундайчы. Себеби мындай да, мен дагы жолу кайталагым келип атат. Жеңил, бат результат болот дегенден алыс болушубуз керек. Бул чындык. Биз алданбашыбыз керек. Мына кайсы бир өкмөт келип эле, анан же болбосо бийлик алмашып эле, анан кийин мына биз бир жылда эле ушунун баарын жоюп салабыз, же болбосо минтип салабыз деген эми бул өтө татаал нерсе. Өзгөчө коррупция. Анан кийин эми кайдан баштайбыз деп атасыз. Мен мына жаңы эле Киевден келдим да. Азыр мына Киев Магеллан академиясы деген бар. Ошол жерде Сорос фондунун немеси менен бир чоң билим борбору ачылыптыр да. Антикоррупцияны окутуш керек. Бизде адистер жок. Коррупция менен күрөшкөн. Бизде прокурорлор бар, соттор бар. Сиз жана сотторду айтып кеттиңиз, эми Максат мырзага кошулгум келип атат. Менин жеке пикиримде соттордун мүмкүн мен жаңылышып атам, бирок көпчүлүгү таза эле болуш керек. Жакшы эле соттор болуш керек. Мен ошого ишенгим келип атат да. Бирок 1-2 акмак эле бүт ошол сот системасын мындай баарын чиртип салып атат да. Ошон үчүн бизде антикоррупциялык кадрларды, иштеген адамдарды окутуш керек, үйрөтүш керек деген проблема чыгып атат азыр. Аны мына биз колубуздан келишинче биздин академияда башка жерде баштап атабыз. Колубуздун келишинче. Ушул сыяктуу нерселер да. Тренингдер жүрүш керек. Мыйзамдарга закон киришиш керек, өзгөртүүлөр кириш керек. Баягы мындай болсоң, мындай болосуң деген. Анан эң негизгиси мына Элдар мырза аябай туура айтып атат. Жанагы дерегулированияны башташыбыз керек да. Бул дагы башталды. Негизи эле мамлекет колунан келбеген, өзү башкара албаган чөйрөгө жолобош керек. Менин жеке пикиримде. Бизде мамлекеттик партнерство, жеке партнерство деген сонун мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзам иштеш керек. Анан кийин эле мамлекет баягы өзү регулировать эте албаган нерсени чогултуп алып эле анан кийин эч кимге же өзү жакшы тейлебейт, же бизнеске бербейт, ушинтип эле жатпайбы? Ал жерде сөзсүз коррупция бар. Ушул сыяктуу нерселер толтура. Эми бул Масатага кошумчалайын деп атып окшойсуз. Ооба. Кадрлар жок дейсиз. Кадрлар толтура. Даяр кадрлар бар. Мамлекет иштетпей атпайбы? Даяр кадрлар жок. Туп турат. Сизден антип калып айтпаңыз. Мына биз деле иштеп жүрдүк. Анда биз эмне эшек такалап жүрдүкпү? Акаевдин убагында. Жок, мен сизди айткан жокмун. Жок, сиз ошентип айтып атпайсызбы деген. Күрөшкөн эч ким жок, эч ким билбейт деп. Андай баарын жалпыга кылады. Көпчүлүгү билбейт. Дүйнө Азыркылар билбейт. Совет убагында билим алган биз деген баарын билебиз. Коррупция менен күрөштү деп атышат. Мына байкуш пограничникти көрүп атасыңар. Аланов эмне кылып атышат? Байкуш чындыкты айтты. Аны деген коомчулук коргондун ордуна
жетекчилик коргогондоруна аны менен кошо жүргөндөр сотко берип атат. Чындыкты айткан үчүн сотко берип атат. Бул эмне деген эмне? Итчилик. Анан кантип биз анан честный офицерлерди чыгарабыз? Бүт органдарда ошондой. Мына биз деле иштеп жүргөндө ошондой болчу да. Ишти алып келесиң, прокурор айтат болбойт деп. Начальник чакырат, ак үйдөн чалып атат деп. Анан ошентип коррупциянын баарынан айла жок кеттик да ошон үчүн биз ага. Иштебей эле койдук анда. Ошон үчүн жүрөбүз да биз деген талаада азыр. Күрөшпөйт деп коесуңар. Күрөшүп эле жүргөнбүз, күрөшүп атабыз, бирок жыйынтыгы кана. Мына бизде Акаевский деп жүрдү өз убагында. Бакиевский деп жүрдү. Мына Атамбаевдин убагында мен атайын иштеген жокмун. Кана 10 жыл өттү. Жыйынтык кана 10 жыл. 10 жыл. Канча баланын тагдыры өтүп кетти жөн эле. Коррупция. 30 жылдан бери эле айтып атабыз, эй. Ошон үчүн биздин мыйзамдардын баардыгын ушинтип демократия жеңилдетилген деп, дерегулирование деп коюшуп. Анда бит барын деген уурдаганга деген өздөрү элди түртүп ачпайбы? Ошон үчүн чек араларды сатып ачат. Ошон үчүн жерлерди сатып ачат баарын. Мамлекетти деген, элдин деген жерин саткандан кийин анан кандай десиңер? Анан кантип пограничниктер аякты коргойт анан? Баарын деген тажиктерге сатып ийсек. Ошондой нерселер бар да. Гендердин баарын сатып ийишкен. Мына былтыркы деген кеңештин деген жыйынтыгы боюнча. Эмне деп жооп бересиз? Мына коррупцияга күрөш деп сиз айтып атасыз, бул жерден Максат ага такыр караманча каршы пикирди билдирип атат да. Сиз эмне деп жооп берет элеңиз мисалы? Максат ага өзүнүн айткан кээ бир нерсенин жүйөсү бар. Мисалы Максат аганын айтканда азыр калп деп кантип калпка чыгарабыз? Мисалы бүгүнкү кыргыз буга айтып кетпедик. Вот агайыбыз да туура айтат. Коррупция бул эми социалдык көрүнүш. Бирок социалдык көрүнүштө эле туруп койгон болбойт, мамлекеттик органда иштеп атат. Мурункудан да азыр көбүрөөк кишилер көрүлүп атат. Бирок көрүлгөн чыгыга карабастан тилекке каршы айрым органдарда, айрым кызматкер тарабынан коррупциялык көрүнүштөр болуп жатат. Сиз айтып кеттиңиз, вот жаңы эле Насыркан Алматов боюнча. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биринчи инстанциялык сот 12 жылга эркинен ажыратса, шаардык сот штрафка чыгарып койгон. Качып кетти жыйынтыгы. Андан жыйынтыгына качып кетти. Маалымат иретинде азыр айтып коеюн, Насырбек Алматов УКМКнын маалыматы боюнча анын парадан түшкөн, коррупциядан түшкөн күнүмдүк акчасы бул 100 000 сом деп маалымат чыккан болчу да. Анын аягында жогорку сот чекит койду, кайра эркинен ажыратып, акыркы кеңеште өзүңүздөр көрдүңүздөр, катуу сынга алынды тийиштүү органдар. Жыйынтыгында 3 күндөн кийин эле 27-синде чара көрүлүп, ошол соттогу прокуратуранын кызматкери жана штрафка чыгарылсын деген сунуш берген кызмат ордунан бошотулду. Андан тышкары анын сунуштамасы менен чыгарган чечим жогорку сот эми негиз деп тапты да, аныч. Тапкандан кийин азыр Конституцияда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык тартип комиссиясы бар. Ал жерде каралат деп ишенем. Комиссия тартипте. Аларды деген камай аласы барбы эми? Жок, сиз эл ошону күтүп турат. Алар эмне жөн эле кое бердиби? Эмне эл ишенип калыш керек болчу, жөн эле жиберип койду. Биздики мындай болуп калды да. Жумуштан алган уже наказание. Жазанын эң жогорку деңгээли болуп калган. Бул дагы жаза. Бул эми тартип жазасы да. Бирок мен Максат мырзага кошулгум келет. Эми ошондой прокурор, ошондой сот, ишти козгоп туруп соттош керек да. Соттош керек да. Анан баарыбыз көрүп атабыз. Эми жанаганы чыгарып ийген эми жанагы прокурор сотко барып туруп ошону государственный обвиненияны поддержка кылган прокурор ошентип аткандан кийин сот эми соттош керек да. Анан кийин жанагы пограничниктер жөнүндө Максат эмоционально айтып атпадыбы? Мен толук сиз тараптамын. Андай болбойт. Эми рядовой офицер экен, ошол байкуш өзү жанагы видеосун жазып алып чыгыштын өзү эрдик. Офицергечи. Офицер негизи вне политики деп буларды дагы башкача тарбиялайт да. Бирок уже жаны кийген үчүн чыгып атат да. Ушундай нерселер каралыш керек, ордуна коюш керек да. Андай честный балдарды ошол органдардын арасынан тескерисинче көтөрүп турушубуз керек. Мисал катары, өрнөк катары көрсөтүп турушубуз керек. Ошондо гана анан калгандары күрөшкүсү келет да. Чындыкты айтканда мени жанагынтип басмырлап атса, анда башка эч ким чыкпайт да. Ошогантип болсун. Түсінікті, Элдар аға, сізді талқыға қошайын деп отырмын да, мысалы мен 2 күндөн бері өзімдің жұмысыма байланыштуу медицина кызматкерлеріменен аралашып жүрмүн, анан алардын айлыгы 7 000 сомдон 10 000 сомго чейин алат экен да, 20-30 жыл иштеген кызматкер. Анан жанагы улуттук статистика комитетинин тизмесинде дагы саламаттык сактоо министрлиги бар экен, эң коррупциялашкан кызматкер катары. Анан мен сурайын дегеним,
Биз 5000 сом алган кызматкерди сен коррупционерсиң деп кантип айыптайбыз? Жана аны менен кантип көрүшөбүз? Сурайын дегеним биринчи бир нерсени талап кылгандан мурун ага шарт түзүп бериш керекпи деген маселе болуп атат да бул жердечи. Үйдө да айтып кетпедимби? Эгер мамлекет алы келип, көзөмөл кыла алса, да кылыш керек да. Эгер силер айткандай чындыгында 5000 сом айлык алгандар бар. Өзүбүз түртүп атабыз да акчалык. Албетте. Кандайдыр бир деңгээлде. Ал жерде башка мамиле кылышыбыз керек. Анда мына жеке мамлекет менен өнөктөштүк системасы бар. Өткөндө биз санадык, Кыргызстанга 800 мектеп жетишпейт экен. 2200 мектеп бар экен, 200 аварийный состоянияда, 600 мектеп курулуш керек экен, норма жетпейт экен. Бишкекте бир 100 миң окуучуга арналган мектептерде бир 180 миң окуучу окуйт экен. Ошто бир 50 миңдикте 90 миң киши окуйт экен. Деген көп эле шаарларда ошондой урбанизация болду, бала чака көбөйүп атат, өсүп атабыз, жакшы. Бирок 800 мектеп бул демек $1 миллион болсо бул $800 миллион керек. Бирок нормальный мектепти миллионго кура албайсың. Ал бир кеминде 2 керек, может 3 керек. $1,5-2 миллиард жакын. Мамлекетте ошондой акча барбы? Биздин 1 жылдык бюджетибиз $2 миллиард. Демек, бул жерден мамлекет чындыкты мойнуна алып, сапатсыз, билимсиз, сапаттуу эчтеке болбойт. Жашоодо болбойт, экономика болбойт, эчтеке болбойт. Эгер мугалимдерге жанагындай айлык камсыздай албасак, 800 мектепти кура албасак, анда биз башка механизмдерди колдонуш керек. Бул Норвегияда, бул Эстония, Америкада, көп жерде, Грузияда колдонулган системалар бул. Ваучерная система финансирования дейт. Бул жеке ишкерлердин капиталын кошу бул системага. Бизде бир 34 миллиард сомго жакын бюджеттен акча бөлүнөт экен билим берүү тармагына. Аны окуучулардын санына бөлсөк, бул 1,250 миң окуучуга бөлсөк, бир $350 тегерек болот экен да бир окуучуга. Демек, бир окуучуга берели ошол акчаны. Ал окуучу кайсы мектепке барса, акча артынан барса, анда жеке ишкерлер жана 800 мектепти куруп салышат дагы. Ошо $350 бюджеттен түшсө ошо баланы сапаттуу билим көргөзөт. Мамлекеттин бир гана функциясы калат, бул ошол мектептин билим берүү деңгээлин, сапатын текшерүү болгон ошол эле. Сиз жанагы мамлекет өзү ошол эле каржылай албаган нерсени жеке тараптарга өткөрүш керек деген ойду айткыңыз келип атат да, туурабы? Сактоо системасында деле больницаларды ошол система менен курсак. Мен мисал катары онкологияны билдирип кетейин. ПЭТ деген бар. Муну рак менен ооругандар жакшы билет. Мен Элдер ага сиздин сөзүңүздү бөлгөнгө аябай мажбур болуп турам. Анткени бизди жанатан бери бир телекөрүүчү күтүп атат да, андан кийин анан сиздин оюңузду жыйынтыктаганга мүмкүнчүлүк берели. Урматтуу телекөрүүчү, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сурооңузду узата бериңиз. Алло. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Урматтуу телекөрүүчү, кулак сизде. Сурооңузду узата берсеңиз болот. Мен айтайын дегенде, могу билим берүү тармагында мектептерде мисалы жаңы министр келди, айтты, коррупция менен күрөшөм деп приказ чыгарды. А мисалы могу мектепте фойеде сол жакта министрдин приказы, оң жакта болсо баягы эле фонддордун акчалары да 50 миң бияка кетти, 700 миң бияка кетти. Бул кандай приказды чыгардым, ошо приказдын аркасынан көрүш керек да, кылынып атабы, эметпей атабы. Болбосо же приказды алып салыш керек, же тиги фондду эмен алып салыш керек. Бишкекте мисалы 20 жыл, 30 жыл иштеген директорлор бар экен. Неге ошолорду албайт? Билим берүү дегенде ар бирөөбүзгө тиешелүү да, ар бирөөбүздүн балабыз бар, ийнибиз бар. Именно ошо образованиядан баштап эметиш керек да, анткени балдарыбыз да уже биздин сөзүбүздү кылган кылыгыбызды кылып атып, алар да ошону улантат да. Ошон үчүн мектептерден, садиктерден коррупцияны ошондон башташ керек да. Анткени булар баягы учкан уядан нени көрсө ошону кылат дегендей, ошонун билим берүү менен здравоохранениеден башташ керек деп ойлоп атам да. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин жакшы пикириңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин дагы мындан кийин дагы сизди байланыштырууга чакырып кетмекчибиз да. Мына сиз айтып аткан маселени көтөрдү окшойт да. Биз берген сунуш ушул маселени чечет да. Анткени бизге мектептен эмне керек? Бизге болгону билимдүү бала керек да. Бизге там билбейм, канча окуучуну окутуп атабыз, тиги бизге билим берүү, ушу билимдүү бала керек. Ошо билимдүү баланы аны ким берет? Мамлекеттик мектеп береби, жеке мектеп береби, биз үчүн мындай айырмасы жок да. Биз үчүн продукт маанилүү да. То есть программа бекитилет, анан билимдүү бала керек. Болду. Ошол жагын эле текшерсек, ал жерде ошондой механизмдер бар. Анан жанагы онкология жагын айтып кеттик. Ал жана ПЭТ деген бар экен, томограф. Атайлап рак клеткалар бар организмде жок текшерет экен да. Бизде
муну мыйзам боюнча мамлекет гана кыла алат экен да. Бирок мамлекет такта жок, ал аппарат миллиондогон доллар турат. Анан бизде жок экен да, анан бирөө ракка ооруп калса, аны текшермейинче ал мындай операция кылуу эле өтө коркунучтуу экен да. Анткени туура эмес жерин кесип салат, туура эмес стадияда туура эмес нерсени кылып салат. Анан айла жок биздики Алматыга барат экен, Астанага, Россияга, Турцияга жана башка. То есть демек мамлекет бир нерсени кыла албаса, жеке тармакка ошону өткөзгөн система куруп, ошону кылышыбыз керек. Түшүнүктүү. Бүгүн бир адис менен сүйлөшсөм, биздин кыргыз медицинасы канчалык көбүртүү же чын айтып билбейм, 50 жылга дүйнөгө салыштырмалуу артта калды дейт да. Максат ага өзүңүздү таптап атат окшойт. Сен эмне айтасың? Реально ошондой да. Биздин конституцияда бой жазылат. Билим берүү, саламаттыкты сактоо баары деген социалдык мамлекетти баары бекер болуш керек деп. Ошону жазып алганбыз. Анан бирок турмушта андай болбой атпайбы? Ошон үчүн эл түшүнбөй атат, биз кайсы мамлекетте жашап атабыз. Биз кандай өзүбүздү, калп дүйнөнү өзүбүз жасап алып, эл ойлоп атат ошонун баары деген бекер болуш керек деп. Байкуш баласын алып келет, садигине садик жок. Мектебин алып келет, мектеби баягындай бала батпайт. Мектептердин салынмаганы эмне үчүн? Дефицит болуш керек. Балаң батпай атат, батырыш үчүн акча берик. Мына коррупциянын башы ушул жерде. Мамлекет өзү ошондой системаны түзүп коюп атат. Ошон үчүн бизде бул жетишпейт. Мына онкология деп атат. Кумтөр качан берди эле акчаны? Сапар сактар кайга кетиришти аны? Где этот? Жанагы анализ чыгарган оборудование. Кумтөр берди го акча. Жок. Эмне үчүн жок? Анткени ал иликтөөлөрдүн бардыгын азыр жеке лабораториялар жасап атат. Жеке лабораториялардын бааларын ким карап атат? Эч ким карабай атат. Алардын каалаган баасын коет дагы элдин кан соруп бүтүштү баары. Биздин мамлекет ошентип эле кимге иштеп атабыз? Бир дары чыгарбасак, бир оборудование чыгарбасак, бүт эле чет мамлекеттерге кетип атат. Дармектин баарын ошол жактан ташып атабыз, оборудованиянын баарын ошол жактан ташып атабыз. Анда биз мамлекетибиз кимге иштеп атат? Анда биз чет мамлекеттик корпорацияларды тойгузуп атабыз. Анда ошол система бизде атайын жасалып атат. Максат ага дароо сөзүңүз муздай электе бул жактан жооп алып бергенге аракет кылалы. Саламаттык сактоо тармагы боюнча эмне иштер болуп атат? Мисалы, же болбосо кандай пландар бар? Жаңы айтылып кеткендей, тилекке каршы саламаттык сактоо тармагында көптөгөн коррупциялык төбөлүктөр бар. Буга чейин калыптанып келген. Ушулардын баарын эске алып, азыркы күндө биз Коопсуздук кеңешинин катчылыгы именно ушул тармакты анализдеп, ар бир чөйрөсүн, эң биринчиле дегенде бул жарандарга мамлекеттик медициналык кызмат көрсөтүү багытын карап, буюрса кийинки айда Коопсуздук кеңешинин жыйынын алып чыгабыз. Бул планга киргизилген. Азыр көп деталын айтып бере албайм, тилекке каршы, анткени бул пока болду элек жыйында. Кыскасы иш жүрүп атат тармак. Иш жүрүп атат. Именно ушул чөйрө азыр каралат бизде. Буюрса февралда план коюлган, азыр милдеттүү түрдө каралат. Максат ага, мен сизге дагы бир суроо берейин. Азыркы учурда саламаттык сактоо тармагын айттыңыз. Ошол эле учурда коомчулукту, миллиондогон кыргыздарды кооптондурган, элдин оозунан түшпөй аткан албетте бул бажы тармагы болуп атат. Биз коррупция дегенде эле элдин баары бажы деп атабыз. Бажынын жыйынтыгында Кыргызстанда бир топ өнөр жай тармагы, экономикасы дагы кесепетин тартып атат деп айтып атабыз да. Ушул тармак боюнча эмне иш болду бүгүнкү? Же кандай пландар бар? Бажы тармагы, салык кызматы, андан башка көптөгөн мамлекеттик органдар боюнча ар бир министрлик, ведомство, мамлекеттик кызмат боюнча Коопсуздук кеңешинин жумуш топтору бар. Ал жумуш топко бир гана мамлекеттик органдардын адистери эмес, жарандык коомдун өкүлдөрү, сиз жана айтып кеткендей адистер тартылган. Алар ар бир орган боюнча деталдаштырылган жана системалык коррупцияны жоюу боюнча планда иштеп чыккан. Бажы орган боюнча тоже албетте иштелип чыккан. Ал ошол пландардын ар биринин мөөнөтү бар. Кезеги келгенде милдеттүү түрдө каралат бул маселе. Ар бир орган боюнча каралып турат. Түшүнүктүү. Элдер ага, мен сизге дагы суроо берейин да. Мисалы, коррупция менен күрөшө турган органдар, ошол эле көзөмөлдөөчү органдары, күч органдары кандайдыр бир деңгээлде сиздин оюңузча эми чоңдорду эле кармалып атат, бирок ошол эле учурда катардагы мугалимдин артынан түшүп алган жокпу? Ушундай да суроолор азыр бизге келип атыптыр да, бизге билдирип атышат. Мугалимдин артынан? Катардагы адамдардын артынан, мисалы, буга чейин да айттык, пара алган, 100 сом алган, 200 сом алган, 1000 сом алган, мейли 2000 сом алган адамдардын артынан түшүп, чоң
иштермен алектенген адамдар көз жасында калган жокпу деген ой болот. Мындай да, эми коррупцияга каршы дегенде бизде мына коррупцияга каршы комитет бар, ГКМБда иштейт, эми прокуратура бар, финансылык полиция бар. Биздики мындай айтканда анти болуп кетти да. Менин оюмча бул жерде бир эле орган жетишет. Бирок бул орган чындыгында мындай таза кишилерден турган, буларга эл ишенген, жетекчилер ишенген бир кадрлар болуш керек да. Бул бүт эле жана өйдө да алып кеткен Прибалтика өлкөлөр, Грузия, Сингапур баарынын тажрыйбасы ошону эле көрсөтүп атат да. То есть бир бул жерде негизи бул орган бул показательный бирөөлөр жазалаш керек да, албетте. Негизинен система коррупцияга жол бербеш керек. Мен жана дерегулированияны айтып кеттим, автоматизация, цифровизацияны айтып кеттим, кадрларды жаңылатуу, ошо негизги ошол 3 ишти кылсак, бул коррупцияга каршы күрөшкөн органдарга иш деле кыйла азайып жок эсе болот да. Анан жана Максат мырза аралаштырып кетти, ал чек ара маселеси менен дерегулирование бул такыр эки башка нерсе, мен суранат элем аны аралаштырбагыла. Биз эми коопсуздук тармагында иштеген эмеспиз, ал жагынан аны мен айта албайм чек арада. Бирок дерегулирование бул ишкерликке тиешелүү нерсе, бул эки нерсени аралаштырып кереги жок да. Коопсуздук ал коопсуздук. Дерегулирование бул экономиканы, бул ишкерликти өнүктүрүү, бул бюджетти төлтүрүү, либеральный бемелердин баарын киргизип алдыңар. Мына гендердин баарын таратып ишти, 4,5 миң лицензия менен. Экономика министрлиги баш болуп туруп. Алтындарыбыз кайга кетип атат? Накаевдин убагында мен ошол комиссияны деген текшергем. Ошондо эле мен суроо берчүмүн, лицензияны алтынды чыгарып атканда секретный чыгат экен. Бул кандай болот деп. Ошондо эле мага айтчу, башын киргизбей аяка деп. Азыр болсо булар союз мына биз иштеп атканда алтын деген жөн алтын чыкчу. Азыр болсо концентрат менен уруп ачпай булар. Концентрат менен иштетилбеген эчтеке. Кытайга 71% кетиптир. Ал деген Кытайда канчасы алтын, канчасы эмне экенин кантип далилдейт булар? Булар болсо отуруп алып тияктан лицензияларды ышкыртып берип атат. Ким кантип текшерет? Ушинтип бүт барып талатып бүтүштү. Анан кантип анан система деп коет, дерегулирование деп. Бир жерден делегирование жасаш керек. Ал эми карачу жерлерди караш керек да. Алтындарыбыз баарын деген уурдап чыгып атышат. Биздин сомубуз андай эмне менен бекемделет? Биздин деген кредитный финансовый системабыз эмне менен анан бышыкталат? Эртең мына Кытайлар бергиле десе, эмнени беребиз биз? Сомубузду албайт да. Түшүнүктүү. Алмаз ага, азыр убактыбыз аягына келип жетип атат. Мен сизге дагы бир андайында сизге сөз берейин деп атам да. Алмаз ага, мисалга алып турган болсок, биз албетте коррупция менен күрөштү тиешелүү органдар күрөшүш керек. Ошол эле учурда коомчулуктун мүмкүнчүлүгү канчалык? Анткени коомчулукта кээ бир учурда кызыктар болуп, алар дагы неме болуп атпайбы? Коомдук көзөмөл болуш керекпи негизи? Менин оюмча коомчулук коррупциянын кабыл албасын ачык эле көрсөтүп атат, күнүгө көрсөтүп атат. Фейсбукта көрсөтүп атат. Бакылдап жазып атышат. Өкмөт карабайбы? Бул карабайбы дегенди толтура. Бул жакшы жашан, жакшы кыймыл да. Себеби эл дагы эми азыр Кудайга шүгүр азыр мына ар бирибизде ар бир адамда азыр бирден экиден камерабыз бар, аудио записывающий нерсебиз бар, фотоаппаратыбыз бар дегендей. Цифровизация жүрүп атат. Ошон үчүн коом даяр. Ошол коомдун талабына бийлик мындай кадам жасап атат да. Бирок албетте баягы аягына чейин коомдун мындай күткөнү ишке аша элек. Бирок эми коом жардам бериш керек. Граждандык сектор жардам бериш керек. Ар бирибиз жардам беришибиз керек. Башка вариант жок. Түшүнүктүү. Максат ага, акыркы суроону мен сизге берейин деп атам. Мына акыркы бир коррупция менен күрөштүн бир мисалдарынын бири мына 1-январдан баштап азыр Бишкек шаары боюнча алып турган болсок, Коопс шаары кирди. Ошол эле учурда баардык кесилиштерде камералар турат да. Анан 1-январдан баштап майы кызматкерлери баягы ала таяк менен турбай калды. Бирок кандайдыр бир көрүнүштө ушул тармакта коррупциянын азайышына алып келди да. Мен сурайын дегеним, дагы кайсыл тармактар санариптештирүү киргизилет? Санариптештирүү жалпысынан барлық тармаққа киргизилет, этап менен. Азыркы убакта сиз туура айттыңыз, ооба, коомдук шаар долбоору мындан ары 20 жылдын ичинде башка шаарларга киргизилет. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, кайгылуу кызмат ачылды, сынамык долбоору катары. Ал долбоордун жыйынтыгы боюнча азыр көптөгөн кылмыштардын бети ачылып атат. Андан тышкары көптөгөн жанагы кээ бир жерде болуп атпайбы, коомдук жайларда ошолорду тез аранын ичинде бетин ачууга аябай жардам берип атат. Ошол кайгылуу кызматтын эффективдүүлүгү аз көрүнүп турат, мындан ары бул улантылат. Ош шаарында башка республиканын областтарына
міндетті түрде киргизилет. Бул планга киргизилген. Бир гана ушул Кооп шаар эмес, башка тармактардагы санариптештер туурабы? Ооба. Санариптештирүү дагы бир сиз дагы кыйтып кеттиңиз, тактап коеюн деп атам да. Санариптештирүү коррупцияны жогонго шарт түзүп береби? Албетте түзүп берет. Биринчи иретте. Азыркы аткарылып аткан санариптештер боюнча ичиңиз толуп атабы сиздики? Коопсуз шаар боюнча албетте менин ичим толуп атат. Аны элде эле баалап атса керек, ГАИ жок, камера турат, акча түз эле бюджетке түшүп атат. Ана мен билгеним менен бюджеттен бул камераларды коюш үчүн бир да тыйын коротулган эмес. Демек, санариптештирүүнү бир гана ушул ийим тармагын эмес, башка тармакка да жайылтышыбыз керек. Бажы тармагын айтсак, биз сырткы чек-араларды бүт онлайн камералар менен контролдоп алып, салык база данных менен байласак, менин оюмча бир топ эле маселе чечилмек да. Асадагы мүмкүн болсо кыска. Санариптештирүүнү эч ак эле башташ керек болчу дагы тез бүтүрүш керек болчу. Ошонун баары бүткөндөн кийин баары деген контролго түшүп калмак. Санариптештирүүнү атайын деген тездетпей, наоборот кечиктирип атышат, атайын. Бул деген мамлекеттик диверсия болуп атат. Көп органдарда наоборот тескерисинен иштеп атат. Анткени коррупциялык схемалардын көпчүлүгү деген ачыкка чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн алар деген ар бир бекеме деген өзүнүн деген тияктагы чогултуп аткан акчалары көрүнүп калат да. Мурункудай болбой калат. Ошон үчүн биз эч ак эле бүтүрө турган нерсени мына электрондук свет өлчөгөн счетчиктер мамлекет боюнча канча коюлду эч ким билбейт. Биздин деген ошо энергия компанияларынын ичинен кимиси аягына чейин чыгарды, эч ким чыгарган жок аягына чейин. Ошон үчүн бизде деген Демек, кээ бир министрликтер өзлөрү кызыктар эмес, туурабы? ооба да. Бул ошол коопсуздук кеңешинде да айтылды да, мисалы министрлик дагы шалак болуп атат, кызыктар эмес. Ошон үчүн эми мындай да, коопсуздук кеңеш именно ушундайларды чыгарды да. Себеби Максат мырза айткандай, мурун өткөн 3 коопсуздук кеңешинин заседаниясынын жыйынтыктарын азыр каралды. Анан кийин жана министрлер сөгүш алып атканы, кээ бирлер жумуштан кетип атканы ошо коопсуздук кеңештин карагандан кийинкиси. Эми албетте ошо кара электерди жасап койсо жыргабайт белек, туурабы? Эми болбой атпайбы андай? Камчы керек экен да, камчы керек, көзөмөл керек экен. Айла жок. Ушундай министрлер болуп атат. Ушундай жетекчилер болуп атат кээде. Ошон үчүн азыр мындай каржы булагын жоготусу келбей атат, туурабы? Жок, аны мындай эле кертип эле даяр эмессиңби? Колуңан келбейби? Кет. Кийинке бошотуп бер деген эле саясат жүрүш керек азыр. Мына азыр уже коопсуздук кеңеш ачык айтты, мурун ынандырып аттык эле, эми заставлять эте баштайбыз деп. Эң туура позиция. Мен колдойм мисалы мындай позиция. Түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчүлөр, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эсиңизде болсо, биз буга чейин мамлекеттик органдар коррупцияга каршы жетиштүү аракеттенип жатышабы деген коомчулукка дагы суроо таштадык эле. Азыркы учурда жок деп 162 адам, ал эми ооба деп 125 адам жооп берген экен да. Келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, биздин мамлекеттик органдардагы, өйдө жактагы бийлик адамдардын баардыгы Кыргызстанды артка тартып, экономикалык башка тармактардан өнүкпөй жаткан илдеттердин бири коррупция экендигин албетте баардыгыбыз түшүнүп жатабыз. Ошол эле учурда бир гана тиешелүү органдарга ишенбей, сиз жана мен дагы жапатырмак күрөшүбүз керек бул коррупция деген неме менен. Сиздер НТСтен Ар Тарап программасын көрдүңүз. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.